Туура айтасыздар, азыр ошо эл калк арасында туу маселеси абдан чоң талкуу жарап жатат да. Анан эки ача ой пикир пайда болуп атат. Көбүнчөсү каршы болсо, анын арасында дагы ошо колдогондор да пайда болуп атат да. Анан эл арасында да ушундай сөздөр болуп атат, ооба ушу 7-чи чакырылыштын депутаттары эл менен эсептешпейт депчи. Мен айтат элем, өзү негизи ошо туу маселеси болобу, кийим маселеси болобу, герб маселеси болобу, бул өтө мындай, бул маанилүү нерсе да. Буга биз өзгөчө көңүл буруп карашыбыз керек. Албетте бул реформа жүргүзүш керек болчу. Бирок мен түшүнүгүм боюнча биздин коллегалар буну парламентке шашып алып чыкканынын себеби туунун концепциясын толук өзгөртпөгөндүгүнөн байланыштуу, ошо 1-2 элементтүү түздөйбүз дегенден эле ошо парламентке алып чыгып атышат окшойт деп ойлоп атам да. Анан мен ойлойм, мынакей кечээ күнү президентибиз элдин үнүн угуп, элге чыгып атат. Анан мен кандай десем, албетте мен жеке өзүмдү айтсам, мен эл менен эсептешем. Мага да көптөгөн комментарий келип атат. Ошондон кийин ошо экинчи окууга келатканда кандай болот, уже элдин үнүн угуп, анан бир добуш бергенге барабыз. Эми азыр видите, мурда деген элдин позициясы кандай экенин билген эмеспиз да. Азыр нааразычылар көп болуп атпайбы? Албетте биз ошо эл өкүлү болгондон кийин эл менен эсептешибиз керек. Бул биздин түздөн түз милдетибиз да.